приложение көчүрүп алып, лицевой счетты жазасың жерге. Жазыңды мен айтайын сизге. 5500. Баткен шаарынын тургуну Нурланбек Абдуллаев биринчи жолу электр энергиясына байланышкан тиркемени кол телефонуна орнотту. Мындан ары ай сайын канча электр энергиясын короткон, ага канча төлөш керектиги боюнча убагында кабардар болуп турат. Буга чейин эсепти кагаз түрүндөгү дүмүрчөктөн гана билип турган. Бул тиркеме ыңгайлуу экен да, удобный экен. Мында төлөмгө анан счетуңду полный немеңди карап турат экенсиң. Жаңылыктар деген немеси да бар экен, өтө жаңылыктар чыгып турат экен. Свет качан өчөт, графиктер полный чыгып, ошол өтө ыңгайлуу экен да, бизге удобный экен. Май айынан баштап Баткен электр тармактар ишканасынын тескөөчүлөрү ар бир абонентке тиркемени орнотуп берүүдө. Муну менен кызматкердин да түйшүгү азаят. Болгону электр эсептегичин көрсөткүчүн гана жазып алышат. Андан ары төлөмүн ар бир үйгө алып барып отурбай эле тиркеме аркылуу жөнөтүшөт. Мурунку айларда биз ар бир абонентке биринчи күнү келип показанияны жазып алып, экинчи күнү келип, барып, экинчи күнү резке барып, эсептеп чыгарып, кайра алып келип, кээ бирки абоненттер үйдө жок болуп калат. Счет извещенияларını таразага коюп кетип, ушундай эки жолу келет элек. Азыр Мой свет приложениясында ар бир абонентке Мой свет тиркемесин көчүрүп берип атам. Тескөөчүлөрдүн айтымында көпчүлүк учурда үй ээси жок болуп калат. Анын айынан төлөм кечигип, ар кандай ыңгайсыздыктар жаралып келген. Тиркеменин жардамында абоненттер убагында кабардар болуп, кечигип кеткендиги үчүн айып пул да төлөбөй калышат. Ушул светке болгон төлөмүбүз дайыма өзүбүз колубузда телефондо көрүп турат экенбиз. Канча расход болду, канча чыгым болду, канча төлөдүк, канча төлөбөдүк, баары көрүнүп турат экен. Баткен шаарында көптөгөн мекеме ишканаларда башка областтардан келип иштеген ишкерлерибиз бар, жарандарыбыз бар. Алар бартерлерде турушат жана көп учурда башка аймактарда болуп калып эсеп баракчаларын алууда аларга жетпей калган учурлар болгон, катталган. Азыр бул Мой свет приложениясы боюнча алар кайсыл жерде болбосун ошол өзүнүн эсеп баракчасына көзөмөлдөө менен акчасын которгонго ыңгайчылыктар жаралат. Алдыда Баткен электр тармактар ишканасы облустагы 100 миңден ашуун керектөөчүлөргө акылдуу эсептегичтерди орнотууну мерчендеп турушат. Ишке ашып калса жаңыдан келишим түзүлүп, тиркемени пайдалануу зарылчылыгы жаралат. Максатбек Акылбеков, Ала Той 24, Баткен облусу.